Швеяга үйрөнүп, Швеяда иштеп жүрүп, анан ошол жерден бирөө менен таанышып, ага турмушка чыктым да. Аны мен билген эмес экенмин, аябай көп ичеткен. Анан ичкенде дагы мындай ызы чуу кылат да, мындай келип эле жатып алса, эме билинбейт го ичкени. Келип ызы чуу кылып, бизди мени уруп, балдарды көчөгө айдап, балдарым мененчи. Мындан 2 жыл мурун ичкиликке берилген күйөөсү Сахида Аскарованы 2 баласы менен ызгардуу кыштын суугунда эшикке кубалап чыккан. Ошол күндөн тартып ал шаардагы убактылуу баш калкалоочу жайда күн кечирүүдө. Ары карап ыйлап, бери карап күлгөн эненин башынан оор күндөр өтсө да, анын ыйын 2,5 жаштагы кичүү баласынын күлкүсү жууп кетет. 1 жыл жашадым аны менен. Анан 1 жылдан кийин ошол квартальный өзүбүздүн эле жаныбызда квартальный жашайт эле. Ушундай болуп атат десем, ушу жакты билип берген да, телефонумду чалып, ушу жакты билип, анан кийин өздөрү алып келип кетишкен. Өкүнөм, ага турмушка чыкканыма өкүнөм, бир жагынан өкүнөм, анан бир жагынан бул балам бар эми. Бу жерде жакшы, жылуу, анан тамак ашы 3 маал тамак беришет. Эртең менен, обедте, кечинде. 1997 жылы негизделген убактылуу баш калкалоочу боорукерлик борбору зордук зомбулукка кабылып, балдары менен бараарга жай жок энелерди кабыл алат. Сууктун күчөшү менен аталган борборго кайрылгандардын саны көбөйө баштады. Алсак учурда 12ден ашык эне балдары менен жашап жатат. Алардын көбү жарандык никеде жашап, балалуу болгон 30 жаштан 40 жашка чейинки келиндер. Аялдар, балалуу аялдар жашайт. Кризисный центр деп коебуз, баягы үйүндө зомбулук көргөн аялдар. Көчөдө калып бара турган жерлери жок. Көп учурда бөлөк региондордон дагы келишет. Үйдөгү үй бүлөлөр менен урушуп алышып, анан паспорттарын таксистке берип, ошону менен келе беришет. Көп учурда ошондой болот да, баягы залогко кылып. Анан биякта жүрүп, кичинекей балдары болсо, иштей албай турган аялдар болсо, карап турат тиги балдарды. Анан өзлөрү иш издеп иштешет. В основном келиндер, мына 40 тегерегинде келиндер, анан улгайган дагы бир 2-3 аял бар. Бир маал тамак, официально бир маал тамак дейбиз, бирок 3 маал тамактанышат. Баягы мир не без добрых людей дегенде биз ушу 97-жылы ачылганбыз, бизди көбү билет. Биз көп реклама жасабасак деле көбү билет. Көп учурда бизге нан алып келип беришет, Навайда иштегендер. Тамагын алып келип беришет, продукталарын алып келип беришет, кийим кече алып келип беришет. Ал эми Октябрь районундагы 50 адамга эсептелген Үмүт үйү борборунда учурда 37 адам бар. Борборго келгендер алгач медициналык кароодон өтүп, кийимдерин жууп, 3 маал тамактан алышат. Кечки ысык тамак Бишкек мэриясы тарабынан каржыланат. Ал эми эртең мененки жана түшкү тамактын азык-түлүктөрүн демөөрчүлөр алып келишет. Үй бүлөлөр менен урушуп кеткендер көп келет. Ичип кеткендер көп келет. Ошо масса катуу акыбал менен келет, ошо скорыйлар менен келет, кээде участковыйлар алып келет. Биякка жатат, атайын душтарыбыз бар, жуунуп тазалантып, чай чүйүн берип, тамагын берип, соолуктур эс алдырып туруп кайра жиберебиз. Дальше жашайбыз дегендер жашап кала берет, жок кетебиз дегендер жанагынтип жуунуп тазаланып, өзүнө келгенден кийин кайра өз жолдору менен кете беришет да. Анан жанагындай таптакыр үй жайы жок, жолунан адашкандар келип калат. Мындайлар берки жана алкоголь менен түшкөнгө салыштырмалуу азыраак да булар. Булар келгендер основном көпчүлүгү жашап эле ушакта жашашат, көпчүлүгү ошондойлорчу. Себеби башка туугандарына бара албайт, өздөрүнүн жашаган жактары жок болуп калат, жана жолунан адашып калгандар. Алар мындай айтканда почти ачылгандан жабылганга чейин эле ушак жакта эле болуп калышат. Аталган жайдын ички тартиптери бар. Мисалы, имараттын ичинде жана короосунда спирт ичимдиктерин ичүүгө, тамеки тартууга жана чыр-чатак чыгарууга тыюу салынган. Бул жердин эрежелери бар. Эрежелери деген алкоголь ичимдиктерин, спирт ичимдиктерин ичкенге болбойт. Бул жерге алып келгенге болбойт. Ичинен тамеки чеккенге болбойт. Сыртка чыгып жеш керек дегендей. Өзүнүн жаткан жактарын, ордуларын ичине оңдоп түздөп коюп туруш керек. Ичине мусорларды көтөрүп киргенге болбойт. Ичинен урушканга болбойт, бири-бири менен тынч кирип, тынч жатып кеткенге болот. Азыркы тапта шаар боюнча жалпы 4 убактылуу баш калкалоочу жай иштеп жатат. Алар Бишкектин Ленин, Светлов, 1 Май жана Октябрь райондорунда жайгашкан.